Жети балалы болдum мына. Жети балалы болуп, кенчегим ушундайды күткөн эмесмин мен. Эмне кыласың? Угуп алып мына жүрөгүм ооруп барсын. Орукчал болуп калган билбейм. Үчөөнү сатып жиберди. Ушундайды болобу? Арген Шаршекеев келинчеги Айзада Жумагулова экөө үйлөнгөнүнө 15 жыл болгон. Балдардын улуусу азыр 14кө чыккан. Көп балалуу үй бүлөдө адам үрөйүн учурган окуя 2014 жылы күзүндө болгон. Жубайлар таарыныша кетип, аялы 6 айлык кош бойлуу кезинде балдарын алып 4 күнүнө кетип калган. Анын мындай жүрүм туруму өнөкөткө айлангандыктан жолдошу артынан издеп барган эмес. Арадан 2 ай убакыт өткөн соң Айзада Жумагулова 4 эле баласын ээрчитип кирип келген. Жолдошуна ичиндеги ымыркайы чарчап калганын айткан. Тиги балдар гана десем. Алар тиякта шаарда эжемдикинде деп койду. Мейли жашай берсин. Качан алып келебиз? Жаз чыксын. Жазында алып келели азыр. Күз болуп калды, суук түшүп калды деген макул болуп койгом да. Анан кийин кой баралык дедим. Анан кийин машина айдатып келип аны 2 келиним менен жүр. Баралык десем эле мага атырылды. Сага бала эми керек болуп калды деп. Айылыңды урайын. Сен саткансың го, элдин айтканы чын го десем эле. Ошондо эле тиги качып кетти. Айзада Жумагулова ошондон ары дагы 4 айга жоголуп кеткен. Жыйынтыгында балдар сатылганына 1 жылдан ашат. Айылда Айзада аттуу келин чүркөлөрүн саткандыгы тууралуу кептер тарай баштаганда, күйөөсү Арген Шаршекеев өткөн айда милицияга арыз менен кайрылат. Тартип сакчылары Айзада Жумагулованы кармаганда, ал кылмыш жасаганын мойнуна алат. Айыпкердин айтымында 6 жаштагы кызы менен 8 айлык уулун ал Талас областында 2 үй бүлөгө 80 000 сомго сатып жиберген. Ошо текелине көсөлө билчүбүз, башка эч ким билчүбүз. Сиз өзүңүз ким сунуштады ошо балдар сатууну? Ошо келин сунуштабам эткен. Акчаны ошо тиги айыл 20 000 берген, калганын өзү алып эметиптир. Мен калган акчаны калган балдарын кийинтип ичинткем. Ал эми ичиндеги ымыркайын Кант шаарынын тургуну операциясынын дары-дармегинин акысын төлөп бекер эле алып кеткен. Айзада Жумагулова 2 күн мурда кармалып, учурда камакта. Ага адам сатуу беренеси негизинде кылмыш иши козголду. Бул окуя боюнча бир нече адам жоопкерчиликке тартылат дешет тартип сакчылары. Алсак балдарды сатууга ортомчулук кылып кардар таап келген Зарина аттуу келин. Ал да Асылбаш айылынын тургуну. ЗАГС тарабынан документ жазалган. Жаш өспүрүмдөргө ошол азыркы багып алган ата-энесине атына мамлекеттик каттоо кызматкерлери тарабынан күбөлүгү берилген да, туулгандыгы тууралуу. Мындан тышкары балдарды сатып алган жубайлар да мыйзамга ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Тергөөнүн жүрүшүндө балдарды багып алган үй бүлөлөр аныкталган. Алардын бири кече Бишкекке чакырылып, 8 айында кетип, азыр 3 жашка чыгып калган наристе өз атасы менен жолугушкан. Уулумду көрдүм. Ата десем келди жаныма. Кандын тартабы келди деп күлүп көтөргөндө мен жашып жиберсем алдай жашып жиберип тигилерге баккан эмелерге кайра качып байкуш. Бербейсиз деп атат ошо баккан эмеси мен бул жок жашай албайм дейт, ыйлайт эмелеши. Өлүп калам дейт. Өлүп калсаң мен деле өлүп калам го бул үчүн дедим. 5 кыздан кийин бир эркек төрөлдү. Анан кийинкиси дагы эркек туулуп эмелеши сонун болуп аткан. Анан ошону сатып жиберип атпай карачы. Арген Шаршекеевдин айтымында Талас областында жашаган 2-чи үй бүлө кызды сатып алганга жана аны багып чоңойтконго кетирген чыгымды төлөп берсе, баласын кайтарарын айткан. Бирок алар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын билбесе керек. Мыйзамга ылайык сатылып кеткен балдар соттун чечими менен атасына кайтарылат. Арген Шаршекеевдин үй-жай, мал жандыгы, ай сайын ала турган маянасы жана уул кыздарын чоңойтууга жардам берүүчү апасы бар. Демек балдарын багууга кудурети жетет. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС.